АКШнын тышкы саясатындагы өзгөрүүлөр туурасында сөзүбүздү улантабыз. Учурда 11 каналынын Вашингтондогу атайын кабарчысы Мамасадык Багышевди өзүнөн сурасак, азыр ал биз менен байланышта. Мамасадык мырза, саламатсызбы? Айтсаңыз, биздин билишибизче, президенттик мөөнөтү мына аяктайт деп жаткан Обаманын дарегине карата көп эле сындар айтылып, ал көтөргөн маселелер талкуу жаратууда. Алсак, бир топ жыл тынуудан кийин анын Кубага болгон иш сапары туурасындагы маалыматты талкууга дем таштагандай болду. Мындай кадам Америка коомчулугуна кандай кабылданып жатат? Туура белгилеп кеттиңиз, Назик. Чындыгында бул окуя төгөрөгүндө азыр Америка Кошмо Штаттарында өтө кызуу талкуу жүрүүдө. Коомчулук экиге бөлүнүп атат, ар кандай карама-каршылык ойлор айтылууда. Ага карабастан белгилеп кете турган нерсе, Гавана менен Вашингтондун ортосунда дипломатиялык мамилелер үзүлгөнү 1961 жылдан тартып өткөн жылдын жайына чейин созулган. Барак Обама президентинин администрациясы тушунда өткөн жылы Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги Кубада кайрадан өз ишин улантты. Буга чейин белгилей кетсек, Кошмо Штаттардын кызыкчылыктарын кандай кызыгуу кылбасын, бирок Швейцария элчилигинин алкагында түзүлгөн атайын Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыктарын көздөв деген ушундай бир структура, бөлүм алып келген экен. Ал эми тарыхта буга чейин Обамага чейин деле 1928 жылы биринчи ирет расмий сапар жасалыптыр. Андагы президент Кальвин Кулич тарабынан. Ал эми бул мындай эки өлкөнүн ортосундагы жылуулук мамилелердин пайда болуусуна терс көз карашта болгон жана аны чоң сынга алып аткан бул Республика партиясынын өкүлдөрү. Сиздерге белгилүү болгондой, Республика партиясы өтө консервативдүү партия. Көп мындай демилгелерге өзгөчө Барак Обама президенттин демилгелерине өзгөчө сын пикир таккан партия. Булардын айтуусунда бул эч качан өзүн өзү актабаган саясий авантюра деп айтып атышат. Анткени Куба эч качан Америка Кошмо Штаттарына тең ата партнер болууга даяр эмес саясий тараптан. Анткени сиздерге маалым болгондой, Куба өзүнүн саясатында коммунисттик жана социалдык принциптерди колдонот. Кесиптеш, рахмат сизге. Тузоодо Вашингтондон Мамасадык Багышев байланышта болду. Эскерте кетели, АКШдагы актуалдуу темаларга 11 каналы жакындан көз салып турат.